Саламатсыздарбы, ардактуу Кабар Лайв программасынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандагы туризм тармагынын абалы, келечеги, дегеле Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүдөгү түйшүктөр тууралуу кеп кылабыз. Аны мен Жазгүл Майзинова алып барам. Ушул алдыңкы мүнөттөрдө ушул тармактагы сиздерди кызыктырган суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Эмесе студиябыздын коногу менен тааныштырайын. Бизде конокто Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун вице-президенти Абдисаид Каримбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студияга кош келипсиз. Чоң рахмат. Эми азыр сиздерде иш кызуу жүрүп жатканына карабай, убакыт бөлүп келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул биринчи эле суроо. Ушу Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун миссиясы боюнча айта кетсеңиз, себеп дегенде азыр көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн кепти ушундан баштайлы. Биринчиден чоң рахмат атайын ушундай эфирге чакырып, мындай шарт түзүп бергениңиздер үчүн. Анткени биз дагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун тегерегинде болуп аткан окуялары жана ошондой эле быйылкы жылга даярдыктарыбыз боюнча бүгүнкү күндө туризм абалыбыз кандай, биз дагы коомчулукка байма-бай тез маалымат бергенибиз биздин да жумушубузга ылайыктуу болот. Эми фонддун ишмердүүлүгү боюнча миссиялары жана анын максаттары, милдеттери боюнча айта турган болсок, негизги фонд бул Кыргызстанда ошо келген туристтерге шартты түзүү максатында түзүлгөн фонд. Ошол эле убакта туризмди өнүктүрүү максатында түзүлгөн фонд. Бизде кыскача айтканда биз 3 мындай этиш деп коеюн, глаголду колдонобуз да, өзү негизи максатыбызды билдирүү үчүнчү. Бул биринчиден биз туристтик жанакы потокту бул жака камсыз кылышыбыз керек Кыргызстанга. Сырттан биз колдон келишинче ар кандай жардам аркылуу, выставкаларга катышуу аркылуу, ярмаркаларга катышуу аркылуу, эл аралык форумдарда катышуу, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргызстандын потенциалын ачуу максатында жана ошондой эле Кыргызстанга сырттан бөлүгү. Анан кийинкиси бул бизде туризмди колдоону өнүктүрүү фонду тарабынан бир топ проект долбоорлор демилгеленген. Туризм тармагында, ушу туризм инфраструктуралык багыттагы, социалдык багыттагы, экономикалык, коммерциялык, маалыматтык багыттагы бир топ проекттерибиз демилгеленген. Ошол жактагы бизде инвестициялык проект долбоорлорубуз бар. Ал жака инвестиция тартуу дагы биздин бирден бир милдетибиз болуп эсептелинет. Анткени экономиканын башка секторунда кандай эле өндүрүштө болсун, же болбосо соодада болсун, кандай эле инвестициялар тартылса, туризмде дагы андан дагы көп, андан дагы мүмкүнчүлүгү жакшы биздин долбоорлор бар. Ал жака инвестиция тартуу биздин түздөн-түз милдетибиз болуп эсептелет. Андан үчүнчү бир бөлүгүбүз бул жакшыртуу деп эсептелет. Биз максималдуу түрдө өзүбүздүн ушул кыргыз мамлекетибиздеги туристтердин келип коопсуз жана мындай ыңгайлуу жакшы ушул жакта мындай жакшы бир ойдо кетүү үчүн жакшы шарттарды жаратып беришибиз керек. Керек болсо жанагы Респоинт деген проектибиз бар эмеспи? Бул ажаткана деп көбү ошентип кабыл алат, бирок чындыгын айтканда бул ажаткана деген ал проекттин бир кичинекей гана бөлүкчөсү, жана башка бир топ туристтерге ылайыклашкан шарт түзгөн, шарт кызмат көрсөткөн ошондой бир комплекста проект болот. Ошон үчүн үчүнчү бул максатыбыз бул шарт жаратып берүү. Мына сиз өзүңүз айтып өттүңүз, негизги баягы негизги жоопкерчилик бизге коюлган милдеттер Кыргызстандагы баягы ички инфраструктураны дагы калыбына келтирүү, же болбосо сиздердин бир сайтты карап калдык, анан дагы милдеттер да бар экен. Алыскы аймактарда жумуш орундарын түзүү деген дагы бир милдеттер жүктөлгөн экен да. Негизинен ушул сиздер фонд түзүлгөндөн бери эмнени аткаранга жетиштиңиздер? Фонд түзүлгөндөн бери фонд 2022 жылдын 25 мартта регистрациядан каттоодон өткөн. Биз толук кандуу ишмердүүлүгүбүздү 2020 жылдын апрелдин аягынан баштадык. Мындайча айтканда май айынан баштадык. Мына бүгүнкү күндө 1 жыл 1 ай болуп атат да. Биз толук кандуу 1 жыл 1 ай 13 ай убакыт болуп атат. Биз өзүңүздөр билесиздер да, жаңы ишкана түзүлүп атканда абдан көп мындай формалдуу иштер да аткарылат да. Жанагы каттоодон өткөнүбүз, атайын тийиштүү кагаздарды алганыбыз, ошол эле убакта максатыбызды аңдап алганыбыз, биз үчүн кайсыл долбоорлор маанилүү экенин, приоритеттерди, концепцияларыбызды, стратегиябызды аңдап чыктык. Ошол деле бир топ. Андан сырткары негизи эле бир топ 6 ай убакыттын ичинде аналитикага отурдук да. Кыргызстан боюнча анализ жүргүздүк. Бүгүнкү күндө эмне кылсак Кыргызстанда бизге туристтик поток көбөйөт. Бул биринчиден. Экинчиден, кайсыл маселелер абдан зарыл чечиле элек. Туристтер келгенде эң жакшы ойдо кетиш үчүн, же болбосо мындан ары биздин мамлекет жөнүндө абдан жакшы ой пайда болуш үчүн эмне кылышыбыз керек деген.
Андан сырткары ошол эле убакта жалпы региондорду бул Баткен Лейликтен баштап Акталыга чейин, Караколго чейин, Түп районуна чейин же болбосо Ак Суу районуна чейин бүтүндөй регионду камтый турган кандай проекттер жасасак болот деген максаттын үстүндө бир аналитика жүргүзгөнбүз. Ошонун жыйынтыгы менен жалпы алып караганда ошол эң чоң мега проекттер деп коебузбу, орто өлчөмдөгү проекттер, чакан проекттер жана ошондой эле социалдык проекттер болсун, маалыматтык проекттердин баарын кошуп келгенде 50ге жакын проектти демилгелегенбиз. Биз ошол 2022-жылдын аягына чейин баягы 100% уставдык капиталыбыз мамлекетке тийиштүү болгондуктан ар бир биздин кадамдар ошол министрлик кабинетинин аппараты менен жана төрагасы менен биздин түздөн-түз жападан жалгыз акционерибиз болгон Министерство экономика жана коммерция министрлиги менен акылдашылып, макулдашылган 50ге жакын ар кандай демилгебиз бар да. Ошолордун бүгүнкү күндө эң эле коому белгилүү болгон бул Респоинт деген проектибиз да. Бул абдан белгилүү проект болду, анткени бир топ жактан да реклама болдук. Эми ушул проект боюнча мен ойлойм көптөр мындай кызыктырат болуш керек да. Бул кандай проект, эмне үчүн кымбат, эмне үчүн бүтө элек деген сыяктуу тема. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып бир аз түшүндүрмө берип кетейин. Биз былтыр келгенде ошол жалпы жана айтып атпайм, анализ жүргүзүп атканда, анализ жүргүзгөндө Кыргызстан боюнча эң мындай зарыл деген, эң чоң биздин ошол эл аралык мамлекеттик мааниге болгон чоң жолдорубуздун, трассалардын бойлорунда ошол ажаткана деген маселе чыккан. Анткени көп туристтер бизден опрос алып, алардын бизге чейинки ал кандай эл аралык уюмдардын, атайын мисалы ошол эле департамент туризмдин же болбосо ошо туризм тармагында иштеп аткан ассоциациялар деп айтабыз, дестинациялар бар, атайын туроператорлор бар, баарын мененесин тактап, оюн тактап келгенде ошо ажаткана маселеси негизги мындай негизги маселеге, орчундуу маселе экенин түшүндүк да. Ошондо анан биз бир эле ажаткана салбастан, анткени биздин акчабыз бул биз ачык акционердик коом болгондуктан акчабыз мамлекеттин акчасы жоголуп кетпестен кайрадан циркуляция болуп өзүн өзү акташ керек деген бизде өзүнчө бир мындай принцип бар да. Иш алып барып атканда акча мындай бир эле мындай кайтарымсыз жакка кетип калбаш керек. Ал акча кеткен акча обратно кайра өзүнүн 3 жылда болсун, 5 жылда, 7 жылда акташ керек. Ошол максат менен Респоинт деген эл аралык тажрыйбанын негизинде башка мамлекеттердин өнүккөн туристтерди абдан мыкты кабыл алган мамлекеттердин тажрыйбасын эске алып туруп биз Респоинт деген проектти долбоорду алып чыкканбыз. Бул Респоинт деген долбоор эми аңгыча аталат. Рес деген бул орусча айтканда отдых, point деген точка отдыха деп коет да. Эз алуучу жайлар. Кыргызстан боюнча 68 точка жөнүндө сөз болгон. 68 локация. Республика боюнча. Республика боюнча 68 локация тандалган. Локацияны бизге мисалы ошол эле жана жогоруда айтып кеткен бир топ коомдук уюмдардын, мамлекеттик уюмдардын, эксперттердин сунушу менен жана өзүбүздүн анализдердин жыйынтыгы менен 68 точка тандалган. Ал точкалар Кыргызстанда өзүнүн карталары менен биз аныктап алганбыз. Бул көбүнчө мына мисалы Бишкектен балыкчы Чолпон ата эмеге чейин, Каракол бул жагы болсо Бишкек Нарын Торгат, Бишкек Токтогул, теге Каракөл, андан ары Жалал Абад, Ош, Баткен жолдору, Ош, Эркештам жолдору, кыскасын айтканда биздин башка мамлекеттер менен байланышып аткан, негизги биздин туристтер жүрө турган чоң трассалардын боюнда тандалган. Ошол 68 точканын 21 точкасын 21 жерде иштешибизди баштаганбыз. Аны экиге бөлгөнбүз. Өзүнчө мына Түндүк областтар. 21 жери каякта? 21 Кыргызстан боюнча эле бул дагы. Бул деле Нарындан башталат, Баткен менен бүтөт да. Ар бир областта бирден, экиден болуп отуруп, 2-3төн болуп отуруп, ар бир областта болуп отуруп, Көлдө дагы бар, Нарында да, Таласта да, Ош, Жалал Абад, Баткен бардык областты камтыган 21 точка. Баягы эң зарыл деген точкаларды биз былтыр кыска аралыкта 2 айдын ичинде документтерин алганбыз. Бирок бир маселени ачыктап коюшум керек. Бизде ошол өкмөттүн тапшырмасы турат, протоколдук тапшырмасы турат, президенттин өзүнүн тапшырмасы турат. Барлык мамлекеттик органдардын жакшы аракеттери, жардамдары болду. Бирок ошого карабастан деле бизде мыйзам боюнча ала турган болсок, көп жерлерибиз абдан алыс татаал экен да. 2 айдан баштап 6 айга чейин убакыт жерге эле алдык. Ошол 5-10 соток жерди мамлекетке алыш үчүн ошончо убакыт кетирдик да. Себеби дегенде биринчи ошол жанакы биринчи эле баягы кат тоскоолдуктар мыйзам чегинде абдан көп бизде татаал мыйзамдын механизмдери абдан татаалдашып кетиптир да. Мисалы мен пример катары айтып кетейин. Жерди локацияны тандап алабыз. Андан кийин ал жерде комиссионно барып, ал жер бош эмес экенин тактайсың. Тактагандан кийин ал жакта теге айылдык кеңеш сессиясына карап бериш керек. Анан айыл өкмөт токтом чыгарат. Андан кийин
тиги кадастрдан барып убактылуу китепче алабыз. Андан кийин барып архитектурно техническое задание деп коет. АТЗ деген архитектуралык техникалык корутундууну алыш керек. Ал да өзүнчө чоң жумуш да. Андан кийин барып туруп жанагы жердин кыртышын атайын ошол жака бир курулуш кылыш үчүн жердин кыртышын атайын баягы геологиядан өзүнчө заключение алыш керек. Кыскасын айтканда топ келгиче эле 4-5 ай өтүп кетет экен да. Кээ бирки жерде абдан тез болот, кээ бирки жерде абдан жай болот. Кыскасы бирок 2 айдан баштап эң тез деген 2 ай, эң кеч деген 6 айга чейин. Анткени жер бир эле айыл өкмөттүн балансында эмес, Минтранстын балансында болуп калат. Же болбосо жайыт комитети өзүнүн мыйзамдары менен берет. Минтранс өзүнүн мыйзамдары менен берет. Лески Токой чарбасы болсо ал өзүнүн мыйзамдары менен берет. Алар аукцион өткөрөбүз деп, аукцион өзүнүн шарттары бар. Ушундай баарыбыз беребиз деп аракет кылганы менен деле, бирок ошондой чындыгында ошонун себебинен дагы жанагы бир топко чейин кармайт. 2 ай 3 айда бүтүрөбүз деген респоинттарыбыз бир жылдап чоюлуп кеткенинин бирден бир жанагы объективдүү себептери ушул себептер болду да. Анан жалпы 21 точка бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Бардык жерде жүрүп атат. Биринчи 21 курулуп бүттү. Жок, бүтө элек бүгүнкү күндө курулуш дагы эле жүрүп атат. Себеби дегенде биз пока документтерди былтыр биз жай айларында, июлда болсо керек, келишимден тендер өткөрдүк. Тиги подряддык ишканаларды аныктадык, келишим түздүк, жумушка кеттик. Алар менен мисалы түзгөндө 2 ишкана менен түзүп атабыз, бирөөгө 8 объект берип атабыз, бирөөсүнө 13 объект берип атабыз да. Анан бирок ар 8 объектти бир убакта эле колдон карматканыбыз жок, анткени документтин бүткөнүгө жараша былтыр июлдан баштап акыркы объектибиз октябрда бердик документтерин. Алар ноябрдан жумушка киришти. Соответственно, ноябрда киргенде уже декабрда кыш болду. Жанагы фундамент иштерин куя албай калышты дагы, анан мартка калып кетти да. Ошондой себептердин айынан убакыт чоюлуп кетти. Бирок бүгүнкү күндө толук канды бүткөндөрү канча болду? Азыр толук канды бүткөнү бир Кемин районунда жолдун боюнда жанагы Кургавойдун жанында бүтүп, ал пайдаланууга берилди. Бир объектибиз толук бүттү. Экинчи объектибиз Каракөлдө объекттин өзү бүттү, толугу менен өттү. Бирок жанагы суу маселеси, свет маселеси дегени ал бүгүнкү күндө ошол маселе чечилип атат да. Экинчи объект. Андан сырткары даяр болуп калган объекттер Жалал Абадта 2 объектибиз даяр болуп калды. Анан өзгөндө жанагы бизде Бурана деп тарыхый маданий эмебиз бар, мурасыбыз бар, ошонун жанында, администрациянын жанында ал дагы бүтүп калды буюрса. Мен ойлойм 3 айдын ичинде бир топ объекттер көп болосуздар. Биз маалыматтарды беребиз. Анан баягы качан бүтүп эксплуатацияга берилген күнү эле маалымат бербесек, алдын ала бергенден дагы итаттанып калдык да. Мындай жарыя кылбай эле туралы деп атабыз. Өзү Кыргызстан боюнча толук кандуу болжол түрдө кайсы мүнөт деп белгилеп атасыздар бүтөт деп? Биз мынау жанакы ар объекттин башталган мүнөтү ар башка. Кээ бирки мисалы айтып атпаймынбы? Кээ бирки былтыр сентябрда башталгандарды эртерээк бүтөбүз. Октябрда башталгандар аны 1 ай. Бул жылдын аягына чейин биз 21-тин баарын бүтүрөбүз. Ошол жанагы сырткы коммуникациялар менен, свети менен, суусу менен, жана ошондой эле электромобилдердин заря кубатталай турган немени дагы теги станциялар менен баары менен биригип туруп, буюрса биз ошол балким күз айларына чейин, октябрга чейин азыркы учурда бүтүрөбүз, бардыгын бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Андан сырткары бизде кошумча былтыр 43 кошумча участок алганбыз. Жана 68дин еще кошумча мына 21ден сырткары 43-ün алганбыз. 43 участокты ошо респоинт куруу үчүн алганбыз. Алар болсо документтер бүткөн. Буюрса бул проектти бир аз чоңойтолу, анан баасын кайрадан карап чыгалы, бизге берген анча-мынча сын пикирди эске алып туруп, анан баягы өзүн өзү актай турган бүт материалдарды эске алып туруп, анткени биз 21-ди көрдүк да кандай кылсак дагы жакшыраак болот экен депчи. Анан башка проект менен буюрса өкмөт менен макулдаштырып, мен ойлойм экинчи этапты да баштасакпы деген оюбуз бар. Ага үчүн 43 участогубуз даяр. Сиздер ушул респоинттен тышкары ГО-баста дагы ишке ашырып атасыздар. Жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ошо каттамдар азыр кайсы жерлерде жүрүп атат? Азыр эми туристтик сезон башталды дегендей, көлгө же дагы башка аймактарга, кайсы аймактарга каттам жүрүп атат? ГО-бас проектибиз. ГО-бас проект бул социалдык проект деп эсептелинет. Анткени бул мындай бизге абдан чоң доход алып келип, же өзүн өзү мындай актап кетпеши мүмкүн, бирок абдан зарыл маселе. Билесиз да, мисалы сырттан конок аэропортко учуп келсе, биринчи эле бизде таксисттер тосуп турат да. Биздин шофёрлорубуз эшиктин алдында мындай талашып турат. Анан эгерде мындай шаарды жакшы билбеген, Кыргызстанды жакшы билбеген, мен просто мына ГО-бастын бир аз мындай келип чыккан тарыхын айтып коеюн, анткени мунун тегерегинде да бир топ маселе бар да. Анан келгенде эле ошол баягы таксисттерибиз эгерде айрыкча чет өлкөлүк биздин жарандарыбыз келип калса, мисалы 500 сомго келе турган жерге 1500 сомго келет да. Анан болгону ал 1000 сом ашча төлөп бергени менен, бирок вес Кыргызстан боюнча мындай
тескери маалымат берилет да сыртта. Бул да анализ кылганда жыйынтыгы чыгып атат да. Болгону 500 сом же 1000 сом акча көбүрөөк алып койгон биз водителибиз. Бир водитель, балким 50 водительден экөө ошондой поступка жасаган да. Бирок ошол эми эртеси эле кайра эле билинет да. Башка биздин бул жактагы партнер менен жолугуп калат, же болбосо тосуп алган тарап менен жолугуп калганда, ал таксинин баасын тактап дароо эле билет. Мисалы мен 500 сомго келдим эле десе, мен 1500 сомго келдим дейт. 1000 сом меники алып коюптур десе, Кыргызстандын водительдери алдамчы экен, Кыргызстандын жарандары мындай экен деп бир кичинекей болбогон тыйындан биздин бир ошол айдоочунун бир ушул поступкасынан Кыргызстан жөнүндө маалымат, Кыргызстан жөнүндө ою башкача болуп калат. Анан ошого эмне кылышыбыз керек? Биз албетте баягы атаандаштык болгон жерде гана развитие болот да, өнүгүү болот. Ошон үчүн ошол маселени жоюу максатында биз эмени ГОБАС деген маршруттук линияны коюп атабыз. Аэропорттон былтыр 2022-жылы июлдан койгонбуз. Башталганда бул аэропорт Бишкек, анан Бишкектен эле эми аэропорт Манастан теги Асанбай микрорайонго чейин алып барат. Болгону 150 сом менен башталды эле, бүгүнкү күндө баасы 200 сом деп коюңуз. Аэропорттон Асанбайга сиз 200 сом менен келесиз. Ичинде бул жөнөкөй маршрутка эмес, жанагы бизде шаарда жүргөн маршруттарда эмес. Ичинде комфорт. Ошол эле такси, жакшы өзүнө караган таксинин условиясын баары бар. Wi-Fi да бар, кондиционер да бар. Абдан таза, биздин маалыматтар жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө маалыматтар бар. Анан өзүнүн белгиленген маршруттары бар. Ар бир жарым саат боюнча аэропорт, Манас аэропортунан баштап теге Асанбайга фучка менен келип, бул сумдун тегерени менен советский менен өйдөбөй кетет да. Бул абдан жакшы ушундай бир элге шарт түзүп берди. Ал бир эле бай туристтер эмес, биздин жарандарга дагы жакшы болуп калды. Аэропорт. Канча автобус иштеп атат ошондо азыр? Ошондо мен маршрут линияларды гана айтып берейин. Манас менен Бишкектин ичинде иштеп турат. Андан сырткары биз декабрь Бишкек шаарынан Караколго койгонбуз, чоң автобустардан. 60 адам. Алар болсо заполняемости 100% болуп атты да. Алдын ала эле приложение менен өздөрү 500 сомго эме сатып алышат, жанагы билетин алат дагы, отуруп алып, комфорт эмеде 5 саат, 5,5 саатта ошол эле маршруткада баргандай эле барат. Комфорт. Азыр болсо ошол аэропорт менен Бишкек Караколго каттап алышат. Соответственно, бул балыкчы, чолпон ата, бүт жанагы Бостери, бүт баарын өтөт да, өзүнүн тарифи мененчи. Анан азыр уже тамчы Аврора, тамчы Бишкек кылып да бул жагына коюп атабыз да. Андан сырткары мына жакын арада эле, мына 1 ай болуп калды, биз ар ишемби күнү, суббота, воскресенье күндөрү Южный магистралдан болсо эми Аларчага койдук. Биздин жарандарыбыз эртең менен саат 10-до барат, кечинде саат 5-те алып келип коет. Бул жакта машина менен барып, өзүнүн машина, баарында эле машинасы жок. Тем более кээ биркилер машина мингиси келбейт. Алар үчүн абдан бул бир чети акчага да эконом, ал жакта машинанын саны да аз, еще комфорт. Алып барат, эртең менен алып келип коет. Мисалы Бишкектен Аларчага чейин канча сом менен барышат жарандар? 100 сом менен. 100 сом менен. Бишкектен? Жок, мен адашып атам. Барып келиши 800 сом. Барып келиши 800 сом. Барып келиши 800 сом. Эртең менен таштап коет, кечинде алып келип коет. Бишкек ысык көлчү? Ысык көл Караколго чейин 550 сом. В одну сторону, бир жака барып келиши. Барышы. Келиште ошондой бар. Анан теги чолпон ата балыкчага чейин бир эле тариф 500 сомдон. Анан дагы бир маселе, мына ушул туристтерди тартуу боюнча сиздердин өзүңүздөрдүн расмий баракчаңыздар бар интернетте. Анан туристтер үчүн дагы баракчаңыздар ачылган. Ошол туристтер боюнча ачылган баракчада бүгүн карап отуруп бир суроо пайда болду да. Ал жакта эки тилде берилиптир. Эмне үчүн эки тил тандалды? Кайсы тилде? Орусча жана англис тилинде тандалыптыр. Эгерде туристтер буга чейин эгерде Кытайдан же араб өлкөлөрүнөн туристтер келебиз деп ошол сайтты акмалап карай турган болсо, алар кантип, каяктан маалымат алса болот мисалы? Бизде эки сайт бар. Бир сайтыбыз бул фонддун өзүнүн сайты, маалымат чыгарып турабыз. Экинчи сайт бул сырткы биздин жанакы туристтер үчүн маалымат берип. Сиз айтып атасыз, туристтер боюнча, kyrgyzvisit.com. Ал жакта орусча, анан кыргызча деп атасызбы? Орусча, англисче. Себеби дегенде балким туура мындай сын пикир айтып атасыз. Ал жерде балким бир биз үчүн приоритет болгон кайсыл өлкөдөн көп келсе, ошол өлкөнүн тилин киргизсек туура болмок. Ал биз үчүн көп деле кыйынчылык эмес. Мен бул сунуш катары кабыл алайын, бирок бизде билесиз, дүйнөдө ошол эле араб өлкөлөрү, ошол эле Кытай мамлекети, Европа мамлекети, Юго-Восточный Азия дейбизби, Эмиратты айта алабызбы, бүт баары англисче сүйлөйт да. Анан негизи туризмдин тили бул, дүйнөлүк туризмдин тили бул, илимдин тили бул англис тили экен да. Ошондуктан англис тили менен киргенбиз. Бирок мен ойлойм, бул тил маселеси боюнча бизге мындай келген туристтерден маселе боло элек, бизге мындай өзүбүздүн тилде кылып берсеңер деген сунуш эч ким айта элек да.
бирок хотя бы араб тилини, кытай тилин ойлонуп койсо болчудай. Негизи бизде ошол туризмде бир нерсени түшүнүп калдык. Мына мисалы Кыргызстан өзү орус тили бул СНГнын тили. Кыргызстан ал бизде анчалык деле рекламасы деле билет экен да. Азыр выставкалар менен, сүйлөшүүлөр менен тиги мисалы Казакстанда, Өзбекстанда, тиги Россияда коллегалар менен сүйлөшүп атабыз. Алар мындай маалыматыбыз, биздин да маалыматтарыбыз доступный алар үчүн, алардын да маалымат биз үчүн ачык да. Ошондуктан биз жөнүндө мындай көп деле проблема жок. Бирок биздин мамлекет чындап билгиси келгендер булар аңгыз тилдүү мамлекеттер. Ошондуктан аңгыз тили абдан маанилүү болот да. Ошон үчүн бизде баягы фонддо негизги баягы жумушка алып атканда, айрыкча руководящий кызматтарга алып атканда дагы бирден бир мындай талап, мындай балким ал эмеге жазылбашы мүмкүн, бирок негизи талап бул аңгызча сүйлөш керекпиз да. Вот ошондой. Туура айтасыз. Азыр анализдеп келгенде туристтер кайсы жактан көп келип атат? Бизге туристтер көбүнчө СНГдан келет экен. СНГдан келет. Албетте көл мына жайында мисалы Өзбекстандан келет, эң негизги Казакстандан көп келет, Россиядан былтыр көп келди, абдан көп келди, ар кандай себептер менен. Анан жай мезгилде 2 айга мындай араб дүйнөсүнөн, именно бул жана Бириккен Араб Эмиратыдан, Дубай, анан Катар мамлекетиден, Катардан, Эмираттан, анан Саудиядан дагы ошол мамлекеттер келип, бирок алар келип эле, мисалы, алар үчүн көбүнчө эң мындай сонун жер бул Сусамыр экен да. Сусамыр абдан биз үчүн көп маани бербесек, алар үчүн абдан мындай брендке айланган чоң жакшы локация болуп калыптыр. Анан ошол эле аларча, анан Супара, биздин мына үйдөңкү зонабыз да. Ошол жакта болуш эле, анан дайыма ошол чоң дарыянын боюнда, тоодо эс алышып анан кетип атышат да. Араб мамлекетинен көп келип атат, анан ошол СНГдан көп келип атат. Бирок Европадан дагы абдан көп келип калды. Мен сизге айтып берейин, мындай далил менен 17 май күнү мен Венгриядан келатам. 17 май күнү Венгриядан келатам. Через Стамбул. Стамбулдан Венгриядан Будапешттен Стамбулга келдик, анан Стамбулдан пересадка менен Бишкек келатабыз. Самолетто 144 адам болду, мен атайын эсептедим. Ошонун 111 адам европалыктар болду да. Ошол 111 адамдын ичинен даже 90% жанагы 60 жаштан үйдө жактар болду. Анткени биз үчүн абдан маанилүү болчу да. Сыртка чыкканда ушундай анализ жүргүзүүчү. Анан мен атайын ошол эми алты сатуучу келгенде мен атайын барып сурадым, тааныштым. Мен сурагандын дээрлик баары мага жооп берди, туристтик максат менен келатабыз депчи. Эгер жаш муунда адамдар келатса, балким бир иш-чараларга, балким бир демократияны өңтүрөбүз деп келатат деп түшүнөт болчумун. Бирок аксакал мындай жашы бир топко барып калган биздин ошол үй бүлөсү менен апаларыбыз анан эмелер келип атат. Карасам бүт баары. Каяка барасыңар десек, көбүнчө трекинг дейт. Булар жанагы жөө жүрөт да, тоого барып басыпчы. Ошол эле мына көлдүн түштүк тарабы, тескей жагы деп коет. Сказка каньондо, жана кызыл тоолордо басып, тиги түштүктө ошко Сары Желекке чейин барып келип, ошентип бир абдан көп келип атат да. Бирок чындап айтсам, мен үчүн дагы абдан бир жагымдуу нерсе болду. Анын баарын биз дайым эле ачыктай бербейбиз, билбейбиз дагы, ушунча турист келеби депчи. Бирок бир самолеттун мындайча айтканда 75-70% туристтер келип атат да. Мына 17 май тиги Стамбул менен эмени караса болот. Ошо Европа өлкөсүнөн дагы абдан көп келет экен. Анан алардын Бишкекте мындай турганга өтө деле кызыктар эмес. Алар үчүн бизге Хаят алалы, Жаннат резортун алалы, алар үчүн токтош кызык эмес. Анткени мен былтыр деп коеюн, быйыл эле жанагы Сказка каньон түбүндө, Тоң районунда атайын бир ишкер эжебиз, бир 30дай кыргыз үй тигип алып ошол жерде туристтерди кабыл алат. Эртең менен завтрак ичишет да, кечинде чыгып басып кетишет экен да. Алар менен пикир алышсам айтып атпайбы, биз дейт аэропорттон түшкөндө эле түз эле тоого кетебиз, өзүбүздүн маршруттарыбыз бар, алдын ала пландайбыз депчи. Ошон үчүн анын баардыгын бизде баягы учетко алыш маселе, ачык айткандачы, анын баарын биз биле бербейбиз, бирок Кыргызстанда Кудайга шүгүр эле ошол эле сиз айтып аткан жанагы биздин сайттар аркылуу, катышып аткан выставкалар аркылуу, эл аралык форумдардагы презентациялар аркылуу жана башка биздин башка мамлекеттик органдардын, жакшы эл аралык уюмдардын, жеке секторлордун жардамы менен ушундай бир топ туризмде мындай көзгө көрүнбөгөн, учетко алынбаган биздин жакшы жагдайларыбыз бар. Ал эми баягы бюджетке түздөн-түз акча алып келбесе дагы, элдин чөтөгүнө түздөн-түз акча алып келип, алар ошол эле Францияда туруп алып, Тоңдон Котормоч менен түз байланышып,
тоңдоп отурган боз үйдү түз заказ кылып ошондо иш алып барып атышат. Анан чейин ушул эфирдин башында айтып кеттиңиз, биздин негизги милдеттерге, жоопкерчиликтерге бул инвестиция тартуу дагы кирет депчи. Анан албетте инвестиция тартылганы жакшы, бирок биз мунун жеңишин качан көрө алабыз? Көрөбүз, буюрса мындай экен. Ошол мисалы бир иштеп атканыбызга 1 жыл болсо, ошонун 6 ай убактыбыз жанагы анализдер менен, формалдуу иштерди аткаруу менен, өзүбүздүн концепцияларды, стратегияны, пландарды бекитүү менен биздин ошол акционерибиз менен жана ошондой эле Кыргыз УКСынын кабинет министрлер аппараты менен, жетекчилиги менен макулдашууга кетсе, жана жерлерди даярдоо менен кетсе, калган 6 ай убакта аракеттер толук ошо инвестиция тартууга да кетти да. Ал үчүн бир топ сыртта сүйлөшүүлөр жүрдү. Мен ачыктап айтып коеюн, мисалы бул Бишкектин үстү жагында Кашка суу Байтик деп айтабыз, Байтик Mountain Resort деп проект аталышы ошондой. Байтик айылынын үстүндө 1800 гектар жерди мына 4-5 айдан бери ошол албетте биздин өкмөттүн жардамы менен фонддун арендага алуу боюнча маселе азыр көпчүлүгү алынып калды. Ал жакта чоң жанагы тоо лыжа базасын куруу, $100 миллион проектти, концепциясыны, мастер план иштеп, ошонун үстүнө иштеп атабыз. Ошол жака инвестиция тартуу бизде буга чейин абдан катуу жүрүп аткан, австриялык компания аркылуу. Бул бир маселе. Анан ал жерде Дүйнөлүк банк менен, эл аралык финансылык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Аймага мисалы проекттин ТОсу даяр болбосо, жана техник экономикалык негиздемеси даяр болбосо, же болбосо так биздин расчеттор чыкпаса, алар деле дароо эле макул дебейт. Ошондуктан бул жерде өкмөт менен биргеликте ушул иш кетип аткан. Анткени 100 миллион баарын эле мамлекеттин эсебинен эмес, жок дегенде бир 60-70%ын сырттан алып келели деген аракет жүргөн. Бул бир маселе. Экинчиси, мына кече биз Арис менен сүйлөшүү жүргүздүк. Арис буга чейин дагы былтыр биз алдын ала сүйлөшүү жүргүзгөнбүз. Дүйнөлүк банктын жана биз салып айтып атпайбыз, Respoint депчи. Ошо булашыны пилоттук кылып алыптыр, тандап алыптыр ошо булашыны. Ошол жака 3-төн 5 Respoint'tu $150 миң 200 миң чейин бир Respoint'tu салып берели деп баягы ошо инициатива көтөрүп атышат. Буюрса жерлерибиз так көрсөтсөк, балким бул деле мисалы биздин мамлекет үчүн инвестиция катары келе турган акча мисалы. Андан сырткары эми баягы жыйынтыгы мындай чыкпагандан кийин сүйлөшүүлөр абдан көп, аракеттер абдан көп. Ал бирок жыйынтыктар эми ал чоң мега проектлерде баягы бир аз убакыт алат. Мен ойлойм, ал боюнча дагы маалыматты сиздерге беребиз. Конкреттүү ушу Арис поинттар боюнча буюрса жыйынтыкты быйыл жыйынтыгы чыгат. Теге азыр пока жана тоо лыжа базасы боюнча маселе ачык турат. Ал маселе кандай болот, ал да биздин өкмөттүн сунушу менен чечим кабыл алат буюрса бул маселе боюнча. Андан сырткары Чет Өгүз районунда Тосор деген айыл бар. Ал жакта эл аралык спорт комплексин куруу боюнча дагы иш алып барып атканбыз. Ага дагы ошо инвестиция тартуу маселесини карап атканбыз эл аралык биздин өнөктөштөр мененчи. Ал маселе да бүгүн ачык турат да. Анан мисалы мына сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, ушинтип чет өлкөдөн келатып бизге алган туристтер көп экен деп калдыңыз. Эми азыр Кыргызстанга быйыл 10 миллионго жакын турист келет деп атышат. Деген сөз бар. Деген сөз бар. Бул эми баягы жожону күздө санайбыз деп коет го. Күздө билинет го эми канча турист келгеничи. Анан деги эле туристтин көп келгени, агылып келгени жакшы эле деңизчи. Анан ошончо туристти кабыл алганга Кыргызстандын дарамети кандай? Дарамети жетет. Анткени Кыргызстанда мен өзүмдүн эле мисалымды айтып берейинчи. Мен 2022 жылы 12 ай убакыт болсо, мен 5 ай убакытты Бишкек шаарында өткөрдүм, 7 ай убакытты региондордо өткөрдүм да. Ошол эле 40 райондун баарын кыдырдык. Бир ай районго жок дегенде 3 жолудан кеминде. Анан көп барган районго 10 жолу да бардым да. Жана жер маселеси, Respoint маселеси, жолугушуулар, туроператорлор, жекешкелер менен жолугуу максатындачы. Эл абдан жакшы ойгонуп калды. Бизде буюрса бул ушул тармакты мындай жалпы элдин өзү маданияты, элдин өз аң сезими ушул жака багытталганда, аракет багытталганда, анан туризм өнүгөт экен да. Ар бир мындай биздин жараныбыз конок тосконго ылайыкташып баштайт. Мисалы Алай районуна барсаңыз, Чоң Бизде өзү табигый мемлекеттик деген бар да. Чоң районуна барсаңыз дагы гест хаустар ачылып калган да. Ал жакта жанагы бизде пикилерина деп коет, лейн пик чокусу бар. Ал жака жылына жок дегенде бир 2000-3000 альпинист келип кетет. Алардын бардыгы
ошол 2 айдын ичинде келип кетет да. Ошолордун сезону турлап, алардын жүгүнүн көтөрүп, аларды жаткырып, алардын муктажын чечип берген, жөнөкөй айылда жүргөн, туризм факультетинде окубаган, менеджер болбогон, эл аралык чоң башка мамлекеттерде билим албаган эле биздин айылдагы ошол эжелерибиз, апаларыбыз же болбосо биздин байкелерибиз, жаш окуучуларыбыз аңгыз тилин үйрөнүп, ошого ылайыкташып, мен ошол аңгыз тилин сүйлөсөм, демек менин доходум, кирешим көбөйөт экен, мамилем жакшы болот экен деп, уже адамдардын өзү аракет болуп, бул ушундай мисал Кыргызстан боюнча, теге Караколдун Жыргалаңына барсаңыз дагы, теге нарында Соңкөлгө барсаңыз дагы, Таласка барсаңыз дагы, Баткенде теге Лейлекте Карапшин деген неме бар, чоку бар, ал жака барсаңыз деле, бүт жерде ушундай тенденция катталганда, ошондуктан буюрса биз кабыл алабыз. Анткени туристтер өзү негизи биз мындай ойлойт экенбиз да, туристтер келсе абдан мыкты шарт болуш керек. Кандай шарт десе, абдан мыкты гостиницалар болуш керек, 5 жылдыздуу эл аралык стандартка туура келген, же болбосо мыкты чоң спа салондор болуш керек деп ойлойт да. На самом деле жана жогоруда айтып кетпедимби, француздар, дүйнөнү кезип жүргөн француздар, аларга жөн эле боз үйдө келип эртең менен тамактанып, анан ошол эле биздин кызыл тоолордо биз эч ким баалап мана бербеген, тоолорубузга баскан алар үчүн чоң мындай максаттуу иш экен да. Ошо өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү ошентип эле ишке ашырабыз. Мен ойлойм бул жерде 10 миллион эмес, 20 миллион келсе дагы элибиз кабыл алат, анын бардыгыначы. Алардын бардыгы эле келип гостиницага жатпайт, анын бардыгы келип регион-региондорго таркайт. Ошондуктан бүгүнкү ушу элдин абалын эске алып туруп, мен ойлойм, толук ишенем, Кудай биздин элибиз кабыл алат баарынычы. Бирок биз тараптан, ошол эле убакта мамлекет тараптан бизге ошого компетенттүү, жанакы түзүлгөн атайын жооптуу органдар тараптан кылына турган иштер бар. Ошол эле жанагы ажаткана маселелери, аларды регистрация кылууда, онлайн регистрация кылып бериш, мисалы кыйнабайчы, же болбосо виза болсо упрощенный система менен виза берип коюш маселеси, анан коопсуздук маселелери, профессиональный гидтерди даярдоо маселеси, бул, конечно, бул биздин милдеттерибиз да, биз ошолорго жетишип алдын алып иштерди жүргүзүшүбүз керек, ошонун үстүнө иштейбиз. Калган жана тейлөө тармактарыны көпчүлүгүн эл өзү кабыл алат да. Бизге берилген убакыттагы соңуна жетейин деп калды, ошон үчүн мүмкүн болушунча кыска нуска сизге жыйынтыктоочу сөз берели. Эмнеге өңүңүз бар? Буга айтсаңыз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздар билгендей, акыркы убакта фонддун туризмди колдоо өнүктүрүү фонду абдан жакшы, бизде баягы абдан жакшы максат менен түзүлгөн. Биздин уставдык капиталыбыз 1 миллиард, мен ачыктап айткым келет дагы да болсо. Ошондуктан бул да болсо биздин ошол президентибиздин, өкмөт башчыбыздын мындай туризмге болгон мындай чыныгы, акыркы мындай жылдардагы чыныгы мындай өнүктүрө турган кадам да. Ошол нерсени сезип, бүгүн толук кандуу аракеттерди жүргүзүп атабыз. Буюрса фонддун иши улана талдыга карап, айтылган проекттердин бардыгын өзүнүн мөөнөтүндө жумуштун аягына чыгарабыз. Ошол эле убакта баарыңыздарды кызматташууга чакырабыз. Айрыкча бул жана жогоруда белгилегендей, фонд бул жөн эле мындай бизге ошол мамлекет өзүбүздүн функционалдык милдеттин негизинде, полномочия негизинде иштерди жүргүзөбүз, бирок бизге ошол жалпы жапа тармак, жалпы эле ассоциациялар, туроператорлор, туркомпаниялар, теге дестинациялар, региондорду биздин эксперттерибиз, жеке ишкерлер баарыбыз биригип туруп бир команда болуп, Кыргызстандын ушул жакшы имиджине, Кыргызстандын мыкты мындай тааныштырганга иштешибиз керек деп ойлойм. Ошондуктан биз кызматташууга даярбыз. Кимде кандай жакшы оюңуздар болсо, сунушуңуздар болсо, жакшы долбоор болсо, ошол биздин даректи билесиздер, Бишкек шаарында жайгашканбыз, Аврора бизнес борборунда келип, ачык айкын сүйлөшүп, жана ошондой эле сунуштарыңыздар болсо дагы кабыл алганга даярбыз. Бүгүнкү эфирге келип, маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сизде эсиңиздерге сала кетели, бизде бүгүнкү эфирде конокто Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүү фондунун вице-президенти Абди Саид Каримбеков болду. Биз бүгүнкү эфирде ушул Кыргызстандагы туризм тармагын, анын учурдагы абалы, деги эле туризмдин келечеги тууралуу кеп кылдык. Эгерде Кыргызстанда канчалык туристтер агылып келе турган болсо, ал өлкөнүн аброю ошончолук дагы көтөрүлөт эмеспи? Биз бул тармакка ийгилик каалайбыз. Эми ушун менен эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.